Мына кайсы мамлекеттер сакалын алдыртып койду. Кийимин чечтирип койду. Не болду? Ал мамлекет өлүп кеткен жок, ал башчы жүрөт. Анысы кандай оозун ачкан Акаев шалдырап уш жерде. Кыргызды артка тарттырды ушу ар кандай динди киргизбей. Окуй берсин динин. Үйүнөн, каалаган жеринен, бирок таңуулабасын. Кыргызчылыкты чанасың булай айланайын кыргызым. Кыргызчылыкты жокко чыгарасыңбы? Арсынбай Кудаймын дейсиң дейт. Сен менин түшүнүгүмө жет. Мен өткөн сыноолордон өт. Мен түшүнгөндү түшүн. Мен жазганды жаз. Мен жеткиргенди жеткир. Анан түшүнөсүң Кудайым экенин. Мына, урматтуу улуу журт. Бийликтегилер эчтеке эмес кылганычы, диндегилер артка тартып салды Кыргызды. Өчүрүп салды. Бул чындык, мына ойлонуп көргүлөчү. Бийликтегилердин кылганы бир тең, диндегилердин кылганы бир тең болду. Намазың тыштасаң эле тозокко барасың дей берсе, адам деле байкуш аң сезим өлүп калды да. Өзү тозок жашоодо жашап атат, өзүчү могу тозок жашоодо жашап атат, эми да кайсы бир тозокто айтып атат. Тозоктон чыкчы. Түшүнүгүңдү бир бийиктетчи. Ойлонуп көргүлөчү мына. 4 аял алып алды. 4 адам, 4 эне, 4 жаратуучу бирөөгө байланып турат. Артка тарттыбы? Тартты. 4 ай даватка жөнөтүп ийди. 4 айда эмне тиричилик кылат эле? Артка тарттыбы? Тартты. Духтары жоголду, балдардын духу жоголду өзүчө. Өчүрдү, артка тартты. 5 убак намаз калып калды деп канча адам күйүп кетти адам. Канча убактысы кетип атат. Канча кыргыздын могу жашоодо тапкан акчасы мына 7000 киши сыйынганы кетсе, канча миң акча кетти. Кана кыргызды ким артка тартып атат? Ким астыга сүйрөп атат? Бул бийлик жүргүзүү. Бул кыргызды оңдоо эмес, бул кыргызды бузуу. Булар каяктан жан багып атат? Элден. Куран окуп берем деп акча алса, нике кыям деп акча алса, бизнес. Власть. Бийлик. Айткылачы, мына могу дин бизди жыргатты. Мен ушу сыйындым эле. Жыргап калдым. Ооба, сыйынсаң, акка жыгылсаң, Кудайбы кечирет. Ааламбы, Аллахпы кечирет. Бираз. А барып кайра эле такалып атпайсың бар жака. Ырдаба деди. Өрү менен, бии менен адамдын анатомиясы сакталып турат. Духу бийик болот. Эмнеге артисттер карбайт деп коет? Баягы эле бойдон дейт. Ырдап жүрөт, көңүлүн көтөрүп жүрөт. Бир ойдо чөмүлүп отургуча балаксып жүрөт. Өмүрү кыскарып атат. Могу бейиш жашоосун тозокко салып алды. Улуу жашоодон түшүп кетти артка. Тили келбеген бир баланы жаттатып атат, аны 300 жолу айт дейт кээ бир. Мантрасын же хадисин палясын. Улуу эл, сен таңуулаба. Сакталса ошо сакталат эле деди мамлекеттер. Кийим жойду, келиңиздер муну алып келели. Духу жок, кыргыз балдардын духу жок. Динге киргенде уже болду, дух жок.
Таанаганы бир мечит. Кана алымыңдап келчи. Жүзүн карайлы, сыпатын, түшүнүгүн мага бир салыштырып көрчү. Алымыңдап келчи. Кыргыз ушул нурдан жаралды дейт. Нарматов ар жагында сүйлөптүр, ушунун артында. Сен кулдан жаралгансың, кыргыз нурдан жаралган, муну кабыл алып атат. Өзгөчөбүз, биз өзгөчөлүгүбүздү билишибиз керек. Кыргызга дин түшпөйт, кыргызга илим, философия түшөт. Кыргыз отуруп эле алам менен байланыш манас айтып атпайбы? Кыргыз отуруп эле төкмө төгүп атпайбы? Өзгөчөлүгүбүздү айтып атабыз биз. Арыстан Алай бусуп атат элди дейт. Арыстан Алай куткарып атат, бускан жок, оңдоп атат, жол таап берип атат. Мына бизге кээ бир аксакалдар чалып ошо WhatsApp'тагы телефондорго. Кээ бир адамдар чалып үй бүлөбүз менен намаздан чыгып кеттик дейт. Мен чык деп аткан жокмун. Окусаң окуй бер. Бирок мындай салыштыр, улуулукту салыштыр. Эволюцияны салыштыр. Тапканыңды салыштыр, жан дүйнөңдү салыштыр. Заман өзгөргөндө диниң эмес керек болсо. Элинде эле бир кезде гүлдөп турган, ошонун философиясы, саясаты жүрүп турган, мына артта калды, ал тарых болуп. Заман өзгөргөндө ошонун баары өчөт. Өспүрүм курак менен жашай албайм да мен, ал ой кыял менен, ал бир аң сезим менен. Мисалга, мен азыр улуулук менен жашайм, улуу адам. Анысы кандай өчтү буну. Сен признавать этпей атсаң, дүйнө айтып атат, дин бүттү сезону деп. Ким артка тартты? Жан дүйнөсү жарды бийликтегилер, анан жан дүйнөсү жайылды диндер. Апенди деген сөз өзү кайдан чыккан? Кыргыз айтып коет, анекдот айтат апенди деп. Түрктүн киносун карасаң, эфендим деп сүйлөп атат. Түрктүн тилинде. Анысы кандай кийген кийимиңди кара. Менин калпагымды, сенин башыңа салган селдеңди. Ал бир кумга, ал бир борошонго, ал бир песочный буряга ылайыкталган. А кыргыздыкы кийиштен, жылуулугу, улуулугу